Аллахтың тыныштығын, рахматын, берекесін қалап, Самарқандтың Регистан деген жерден саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман бир туугандарым, урматтуу мекендештерим, албетте улуу имамдар, улуу устаздар өткөн жерлер, Имам Бухари болсун, Самарқанди болсун. Албетте бул улуу имамдардын артынан улуу илимдер калат, улуу жерлер калат, улуу мекендер калат. Алым кайсыл жерге барса, ал жер ошонун мекени. Себеби ал жерге өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн, өзүнүн нафсини каалоосу үчүн, башка үчүн барбайт ал. Ал дини үчүн, мекени үчүн, иман исламды жеткирүү үчүн, дават үчүн барат. Илим таратуу, иманга, исламга кызмат кылуу ар бирибиздин чоң милдетибиз. Бул биздин ар бирибиздин көз карашыбыз, ар бирибиздин кылып жаткан мээнетибиз. Бул жерде айта турган кыска маселе, президент дагы, Өзбекстандын президенти дагы өтө урматтап сыйлаган бир устаз бар эле, Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. Бул устазыбыз өтө күчтүү, илимдүү, аз уктаган, аз жеген, өтө көп китеп окуган, өтө көп жазган устаздардан болуп эсептелет. Мисалы үчүн сиз бир күндө бир китеп окушуңуз мүмкүн, 200 беттик, 400 беттик китепти окушуңуз мүмкүн. Ал эми ал устаздар 500 беттик китепти жазган улуу устаздар болуп эсептелет да. Ошондой улуу устаздардын кабырын зыярат кылуу, алар мекендеген жерлерди зыярат кылуу албетте бул мусулмандын үлгү ала турган сыпаттарынан бири. Ошондон урматтуу мекендештерим, урматтуу мусулман бир туугандарым, үйдө дымыгып, сыгылып отура бербестен, кээде жүрөктөрдү эс алдыруу үчүн кайгы проблема түшүп келди, бар жоң жыйна, жумушуңду ташта, жыйнаштыр, бир тоого чыгып эс алып кел. Улуу имамдарды, устаздарды зыярат кыл, алымдарды зыярат кыл. Ошондуктан ошондой кылуу менен маселебиз көбүнчө чечилет. Эгер проблема түшүп келсе, алымдар менен кеңеш. Ар бир сенин бир маселе түшүгүң, проблемаң келген учурда, ар дайым сени тартымды уга турган бир алым, устазың болсун сенин. Эгер устазың кимдин устазы болбосо, анын устазы шайтан болот. Ошондуктан устазды кармашың керек, устазды түшүң керек. Ага колунан келишинче жардам беришиң керек, жана ага колунан келишинче кызмат кылып, билимин алышың керек. Урматтуу мусулман бир тууган, урматтуу мекендештерим, ошондуктан аракет кылайлы устаздарга кызмат кылышка, динге, мекенге, жерге, Аллах үчүн кызмат кылышка аракет кылайлы. Ассаламу алейкум онсоп, ва рахматуллахи онсоп, ва баракатух онсоп, 30 соп. Бул жерде эң көп айтылган салам аял кишилери дагы, эркек кишилер дагы бардыгы, кичинерээк жаш баласына дагы ассаламу алейкум деп учурашат экен. Бардыгы өзгөчөлүгү, бардыгы сиз дейт, бирөөсү сен дебейт, башка дебейт, сиз дейт. Ошондуктан урматтуу мекендештерим, биз ушул сиз деген нерсени алайлы өзүбүзгө. Албетте сен деген сенек сөз, сиз деген сылык сөз. Сиз деп урматташайлы бири-бирибизге. Кадыр бартуу болойлу.